пландын бир пункту жанагы биздин үйлөрдү ошо газга өткөрүп же жанагы башка бир эми көмүрдү азайтыш керек да бир четинен. Ал программага биз мындай жалпы азыр эсептегенбиз, канча бир 6 миллион доллар керек экен да, ар бир үйдө ошондой которсок. Ошон үчүн азыр айтып атпаймынбы, ар кайсы жактан мындай биз мүмкүнчүлүктөрдү, каражаттарды карап эметип атабыз. Ошол эле жанагы кыргызско-российский фонд менен мындай проект азыр мына ишке ашырып атабыз. Жанагы жердин жылуулугу менен үйдү жылытса болот. Вот биздин Аутса университет ошо геотермальное тепло деп коет, канадский колодец. Ошону бизде уже могу новостройкаларда, частный эмелерде кээ-бир үйлөр ошого өтүшүптүр. Биз ошону российский фонд өзлөрү жанагынтип финансировать этип изилдөө жүргүзүп, азыр ошо оборудованиясын $800 болот экен, кредит берип атат. Ким ошо сатып алып, ошо өтөм десе. А биз министерство каражатты таап, ошо жанагы $600 болот экен установкасын. Ошентип бир 500 же 1000 үйлү ошо өткөрүп көрөлү деп атабыз да. Өткөрүп көргөндө анан выгодно болуп, жакшы эметип кетсе, анда уже калганын көбөйтөбүз. Бул биринчи. Экинчиден, 2 мектепти тандадык, Агордодо. Эме солнечный панель койгон атабыз. Тоже эсептейбиз да. Ошо солнце менен, күн менен жылытканда канча эме затратасы болот, себестоимость кандай чыгат. Ошондо жана азыркы көмүр менен бюджеттен акча бөлүнүп атпайбы? Ошондо эсептеп чыгып, 2 мектепти алдык да. 2 мектепти алганда эсептеп көрөбүз. Анан ошо орто баасы чыгат да. Орто баасы чыкканда анан ошо биздин жанагы мектептерди өткөргөнгө кандай масштабировать деп коет да. Жалпы жайса болобу. Ушундай программа Казакстанда бар. Казакстандыкын мен барып көрүп келдим. Алар уже мурдатан баштап изилдеп, жана пилоттуу проекттерди иштеп, анан жана котелдордун баарын ошо разработка кылышып, ошо котелдорду азыр айтып атышат, силер бир жерге ишкана ачсаңар, биз деле ошо котелдорду чыгарып беребиз. Бирок биз ошо эми мектептердин баарын эсептешибиз керек да, бюджетке канча кетет, жана көмүр менен жагып атса, көмүргө канча каражат бөлүнөт. Анан биз жана панелдерди койсок, анан канадский деп атпайбызбы, колодец, аны койсок, ишилип ушу иш жүрүп атат. Уже мына эки жагынан иш жүрдү. Үчүнчү жагынан мындай болуп атат. Ошол эле учурда мына Өзбекстанда солнечный станцияларды курду. Былтыр бир станциясы кирди ишке, эми быйыл экинчисин киргизет. Негизи 10 солнечный станция киргизет экен, 2 ветровой станция. Бизде Кыргызстанда азыр эки жерде тандалган, мына балыкчынын бер жагында Шамалдын станциясы, и Торо айгырдын үстүндө. Мына жакында эле ошо дагы мындай инвестор менен сүйлөшүп атабыз. 2 станцияны киргизип көрөлү деп атабыз да. Баасы кандай болот? Кептин баары баада болуп атпайбы? Жана мини гэстики арзан. А мына солнечныйдыкы кымбатыраак. Шамалдык андан кымбат. Ошондо биздин кандай адамдар көтөрө алабы ошондой бааны? Көтөрбөсө биздин Минэнерго өкмөт кандай баада сатып алат ошондой да. Анан ошо переток менен берет. Ушунун баары смогко алып келет да.